Рахмат, bir топ жақшы игіліктүү иштер болуп атат. Бирок жана 500 миллион сомду жыл сайын берип ошонун эффективдүүлүгүн жакшы мындай иштете албай атышат да. Биз мына алардын баарын өнүктүрүү жолуна түрткүлө десек, Азамат Кыргызбаевич айтып атпайбы, болгону 10-15% эле кайра кайтарымдуу экономикалык проектилерге берип атат деп. Калганын баары эле кайра эле жол, садик, школ деп эле ошол жака эле буруп коюп эле отурушат деп. Биз аны үчүн берген жокпуз. Ал акчаны биз сиз экөөбүз Абдыкерим Карбекович, бизге керек болсо биз аны капложениядан эле берип коймокпуз. Мисалы школду, садиктин баарын курайлы деп эле. Биз силерге өнүгүп кетсин, ошол эки жерде фонд жылдан жылга көбөйсүн деп атабыз. Ал 500 миллион жок болуп кетсин деген жерибиз жок. Эгерде бир канал ачып атсаңыз, каналдын аягында жерде кооператив болуп, анын ошол эки кооперативдин пайдасы менен каналга кеткен акчанын акчасы кайра силердин областной фондко келип туруш керек да. Жөн эле акчаны чачыратып сарптайбыш, ал андай деле көп акылдын кереги жок. Ушул жактардын баарын караңыз. Анан мына 2 жылдан бери кайра ордуна келтирип атабыз, калыптандырып атабыз деп такыр тийбей койдук элек. Мына жыйынтыгында 3 райондун 2 районун азыр жетекчилердин ордунан бошотуп атабыз. Көңүл буруңуз азыр эми. Буюрса границабыз дагы бүтө турган болсо, ага чейин анан дагы жашаш керек да. Дисциплина деген бар, порядок деген бар, тартип деген бар. Ошонун баарын караш керек. Мына биздин балдар барып келди, азыр карап атышат. Сиз жеке өзүңүз дагы азыр болгон справкалардын баарын окуп чыгыңыз азыр. 2 район боюнча. Эмне үчүн биз аларды бошотсуңуз деп Садыр Нуркожоевичке кайрылып атабыз. Мындан ары андай болбош керек. Биз эми Баткенге бүт кыргыз элинин баары көңүл буруп атат да. Баарыбыз буруп атабыз. Ошондуктан силерде андай одоно кемчиликтер такыр кетпеш керек да. Макулбу? Так жалпы баары жакшы болуп атат. Өзүңүздүн коллегаларыңыздын баарын чакырып айттым элем. Муну акимдердин баарын алып барып, жана 2 айылды көрсөтүп, элдер менен жолуктуруп, Баткен облусу кантип өнүгүп өсүп атат. Ошону айтышыңыздар керек да. Мына азыр Ош облусунун жетекчилери угуп атса керек. Мына Ош шаары, Ош облусу, Баткенде 5632 орун жумушчу курулуп атат. Түзүлүп атат. Ош облусу боюнча болгону 1000. Эң чоң облусу Ош облусу, ал жерден силер бизге берип атасыңар 1000 жумушчу орун түзүлдү деп. Мындай болбойт да. Түз инвестициялары боюнча Ош шаары, Ош облусу биригип, Нарын облусуна жетпей атасыңар да. Жумушчу орун боюнча Баткен облусуна жетпей калдыңар. Мына 5 эсе көп жумушчу орунду түзүп атат Абдыкерим Карбекович өзүнүн командасы менен. Силер 1000ди түзүп атасыңар. Түз инвестиция боюнча Нарын облусу, бул Нарын облусу качан Ош облусунан астыга чыгып кетти эле. Ош шаары, Ош облусу биригип, түз инвестициялардын көлөмү боюнча Нарын облусуна жетпейсиңер. Ошондуктан жана берилген биздин административдик чаралар, наказанияларды туура кабыл алып, баарын оңдогондой болуңуздар. Ишиңиздин баары жаман эмес, бирок астыда аябай чоң мүмкүнчүлүктөр турат. Туурабы? Чек ара бүтө турган болсо, анда соода сатык менен дагы берки кошуна өлкөлөр менен кайра ишке киришебиз. Теплицалар эмне болду? Өзбекстандан келаткан. Кирдиби ишке? Акылбек Сөнбекович, бул боюнча ооба 1,5 гектар жерге бүгүнкү күндө Кадам Жайроонун боюнча жумуштарды алып барып жатат. Жана 22 гектарга мен өзүм барып келдим, атайын суу чыгарып туруп, уже ал жерде жумуш башталды. Андан тышкары Баткен районундагы Достук айылындагы айыл башы Адалатка биз дагы 3 теплица курганга азыр акча бөлүп берип жатабыз. Ал Достук айылына эмес, башка айылдарга жайылтуу максатында ишти алып барып жатат. Анан жана кол өнөчүлөргө ошо фондуңуздан жардам бериңиз да. Биз азыр мына билим берүү министрлиги менен бала бакчалардын баарын ачып атпайбызбы? Ар бир министрликтерде ачкыла деп атабыз. Ар бир ушу спорт клуб, кайсы чоң маданият клубтары бар ошолордун баарына. Ошого мына лейлектен биздин эжелерибиз, апаларыбыз, кыздарыбыз тиккен килемдерди алайлы деп атабыз. Анын үчүн алар сурап аткан кичирээк станокту берип койгула бизге. Сиз экөөбүз жолукканда. Ошолорго берсеңиздер, анан биздин программа жазап бергенсиздер бизге. Ар бир жетекчи өзүнүн кабинетине бирден
Баткендин килемин, Лейлектин килемин алып салайлы да. Мына мен өзүм кабинетиме салып эле отурбайм. Иште нормально эле. Бөлөк мамлекеттин килемин салып алып, алардын экономикасын колдобой. Анан жакшы нерселерди мына көчөгүндө Facebook'тан сизге жибердим. Бир өзүнүн үйүнү ремонт кылып, чоң библиотека ачып алып, балдарды школго даярдап атыптыр. Мына ошондой өнүгүп өсүп келаткан жерлердин баарына жардам берсин деп силерге фонд бергенбиз да. Сиздерге мына 125 миллион сомду освоить этпейт акимиңиз. Берип койсок. Туристтерди тосо турган жайларды тосуп, ушундай экономикалык өнүгүп өсө турган жакшынакай жерлердин баарын ишке алып кетиш керек да. Потенциал абдан чоң, туура Баткен областында. Мына сиз экөөбүз вдоль и поперек кыдырып бүттүк алардын баарын. Ар бир кокту колотко канча деген туристтерди кабыл алсак болот. Ошонун баарын эске алыңыздар. Анан жана өрүк боюнча айттым элем. 5 жылда, 6 жылда бир жолу түшүм берип атат. Климат өзгөрүлүп кетти. Анда ошо климатка жараша өрүктөрдүн сортторун таап келиңиз деп. Сиз да атайын Турцияга да барып келиңиз дедим элем. Барып атасызбы? Өрүк боюнча иштеп атасызбы? Өрүк боюнча ооба иштеп жатабыз азыр. Бирок Турцияга барганым жок, Акылбек Үсөнбекович. Турцияга барыңыз, бөлөк мамлекеттерге барыңыз. Мына биздин сельхоз академия менен иштеңиз, айыл чарба министрлиги менен иштеп, эгерде мурунку биздин аталарыбыз тигип кеткен алма бактарыбыз, өрүктөрүбүз үшүп кетип атса, климат өзгөрүп, же өтө ысыктан кайра биз түшүм албай атсак, анда бөлөк сортторун тигип беришибиз керек да ошол жерде. Туурабы? Ооба. Тамчылатма, суу сугаруунун баарын киргизе турган сиз элеңиз. Анан жолдун боюнда бүт лесхоздор менен бактардын баарын тигип чыгыңыз дедим элем. Эми жакында барам, көрөм азыр. Жаз келип калды. Бул боюнча иш болуп жатат. Болуп атабы? Жол трассаларынын эки жагына бүт дарактарды биз эгип, бөлүп берип койгонбуз. Район айыл өкмөткө. Жергиликтүү жетекчилер, мына биз Жашыл Мурас деп урматтуу Садыр Нуркожоевичтин демилгесин оондон бүт дүйнө жүзү колдоп берди. Анан биз колдоп, биз тиккен бактардын баары сугарылыш керек. Малга жедирбей, эмдиги жылы көбөйүп, өсүп, өнүгүп кете бериш керек да. Ошонун баарына өзүңүздөр көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Так, ана коллегиянын мүчөлөрү барбы Баткен областына губернаторго сөздөр? Жок болсо, анда коллегиянын чечимин ким макул? Рахмат барыңыздарга. Урматтуу коллегиянын мүчөлөрү, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, ушуну менен бизде күн тартибинде болгон маселелердин баары бүттү. Мен ойлоп атам, өзүңүздөр мындан ары бизди айттырбай, урматтуу президентибиздин, министрлер кабинетинин төрагасынын, администрациянын жетекчисинин тапшырмаларынын баарын так убагында, ак ниет менен, ак колуңар менен баарын аткарасыздар деп. Барыңыздарга ийгилик. Рахмат.